Элдик медиа баарына сөз беребиз. Өзүңүздөр билип тургандай, 6-7 апрелде революциянын баатырларына тайзын деген эстеликтин жанында турабыз. Өзүңүздөр билгендей, Молдо Муса Коңгантиевди бир жумадай болуп калды. Актап анын күнөөсү жок деп соттор бошотуп коюшту. Андай болсо, соттор аны бошотуп турган болсо, анда эмне себептен аны бошотту, биз ушуга түшүнбөй атабыз да. Канча деген 6 апрелде мына таласта канча деген элди жаракат алышты, канча деген элди өрт токмокко алышты. 7 апрелде канча деген эр азаматтардын баары окко учуп курман болушту. Адам бери дагы жаракатынан канча деген элдердин баары жаракатынан улам каза болушуп жатышат. Ушулардын баарын актап булар түшүнбөй атам да. Булар 6-7 апрелди жокко чыгаруу максатында эң биринчи виновниктердин бири болгон Коңгантиевди бошоткондон кийин актагандан кийин анда берде эч ким күнөөсү жок мемлекет, биз түшүнбөй атабыз. Буну кайсы сот бошотту, кайсы сот эмне негизинде бошотту? Соттор баары жок. Бул сотторго биз наалат айтабыз. Соттор кетсин. Бул соттор орду түбү менен кетиш керек да. Анткени Кыргызстандын тарыхында калган чоң революциядагы күнөөкөр деген адамдардын бирин акташып атса, анда билбейм, буларды кандай эмне себептен мындай кылышып актап бошотуп. Анда бүгүн Коңгантиевди бошотсо, эртең анда Максим Бакиевди бошотот, бүртүгүнү Бакиев Курманбекти бошотот, алардын күнөөсү жок деп. Анда революция болгон эмеспи? Биз таң калып атабыз. Анда канча деген эл жаракат алган эмеспи? Канча деген эл окко учкан эмеспи? Буга биз абадан нааразычылыгыбызды айтып, Талас элин ичинен Бакай ата элинин атынан биз азыр урматтуу Сооронбай Шариповичке кайрылып жатабыз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, ушуну сиз билесизби, билбейсизби билбейт экенбиз. Ушуну өзүңүз контролго алып, балдардын, элдин тилеген эмесин көз кырыңызды салып койсоңуз деп сурап кетмекчибиз. Мындай кыла берсе, анда Бакиевчилер кайта Кыргызстанга кайта келип чогулушат. Уланча кезинен ушинтип бошотуп берсек, бул этеги жакшылыкка барбайт. Мен айтарым. Сүйлөшпү? Сотторду биринчиден баарын которуш керек, алмаштырыш керек. Мынанча балдарыбыз жаш өмүрлөрүн кан төгүп, жаш балдардын баары өлүп кетсе, улам бийлик алмашар болор эле. Кайра революция болбош үчүн Коңайтты кайра сурап сот жообуна тартыш керек. Элдик медиа баарына сөз беребиз.